Biz 2012 жылы Сокул районундагы Ваня Антоновка айыл өкмөтүнүн үлүштүн ээлеринен жерлерди сатып алганбыз да. Мыйзамдын чегинде кызыл китеп менен сатып алганбыз. Биз ошондо айтканбыз да, бул 49 жылга эмеге берилгенге ким уруксат берди десек, жакында мораторий алынат эже. Мына кызыл китеп менен 4 соттуктан картасы менен сатып атабыз деп биз алганбыз балдарга. Ошонон бери биздин китептерди кучактап отурабыз мыйзамды сыйлап. Ак Өргө, Ак Ордо деген жаңы конуштар, ошол эле Сокул районундагы көп жерлер мыйзамсыз захват кылып салган жерлерге булар адамдарды отургузуп, миллиондогон акчаларды жеп, биз өзүбүз мыйзамдуу сатып алган китептерибизди булар акчанын айынан чыгарбай келет да. Ушуга биз 2 жылдан бери чындык издеп, чырылдап чуркулап жүрөбүз. Мыйзамдуу алдык эле, мыйзам менен чечеп экен деп эч ким чечпейт. Мына Ак үйдүн алдына келсек дагы эч кимиси чыкпайт. Ушул биздин бүгүнкү талабыбыз ушул. Кыргызстанда мыйзам бардыгына бирдей иштесин. Бирин аксак, бирин тексек кылбасын. Акча бергендерди алагдалап башчылары баш болуп жеп, акча бербегендерди тебелебесин. Биз да ал акчаларды балдарыбыз Россиялап, чет мамлекеттеп саткан кызыл акчаларыбызды сатып алганбыз. Ошого жооп берсин, чыгып жооп берсин. Биздин бүгүнкү чыкканыбыздын максаты ошол.